Биринчи радио уктурууларын улантат. Студияда актуалдуу маек уктуруусу менен Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, өзүңүздөр билгендей 22 марттан өлкө аймагына кирген өзгөчө кырдаал режими мына ушул саламаттыкты сактоо министрлиги, милиция, чек ара кызматы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги сыяктуу маанилүү ресурстар пандемия менен күрөшүп жатышат. Биз бүгүн актуалдуу маек программабызда пандемиянын шартында аталган мекеме, тактап айтканда өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул оорунун жайылып кетпешине жасаган аракеттери туурасында маек кылабыз. Эсиңиздерге сала кетели, өзгөчө кырдаалдар министрлиги күн жылган айларда ушул табияттын күттүрбөй келе турган коркунучтардын алдын алуу, ошол эле сел каптоо, жер көчкү, суу ташкындары сыяктуу иш чараларды алып барышат. Андыктан ушул азыркы шартыбызда бул иштерди да алдын алуу бул өзгөчө маанилүү. Биздин бүгүнкү актуалдуу маек программасына өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акматов Калысбек Орозбекович катышат. Саламатсызбы, Калысбек мырза? Саламатсызбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу. Калысбек Орозбекович, мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул эми ушул калкты табигый, ошол эле техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдан коргоо, алардын алдын алуу жана жоюу, ошол жаранды коргонуу сыяктуу бир өзгөчө адам баласын бир мындай бир өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайлардан коргоо, куткаруу милдетин ишке ашырат эмеспи? Анан албетте бул эпидемиологиялык кырдаалда өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал киргизилген жагдай эгемен өлкөнүн тарыхында биринчи болуп жатса керек. Ушундайбы? Анан мындан улам ушул ооруну ооздуктоого өзгөчө салым кошо турган мекеме ушул дарыгерлерден кийин эле сиздер болуп турасыздар. Пандемия шартында негизги милдетиңерге азыр эмнелер кирди? Кайсы ишти алып барып жатасыздар? Адегенде маегибизди ушундан баштап албайлыбы? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу урматтуу кесиптештер, өзүңүздөр жакшы айтып кеттиңиздер. Ушу бүгүнкү пандемия оорусунда Минздравтан кийинки эле мекемеден өзгөчө кырдаалдар министрлиги турат. Анан өзүңүздөр жакшы билгендей, бул өзгөчө кырдаалга даярдык ошо биздин быйылкы жылдын 28 январынан баштап даярдыктар башталган. Коронавируска каршы туруу боюнча бир топ иш чаралар аткарылган. Бул жерде биздин президентибизде тапшырма коюлган, өкмөт тараптан дагы тапшырма коюлган. Ошонун негизинде бир топ иштерди аткардык. Бирок тилекке каршы баары деле коронавирус илдети биздин өлкөгө кирди. Бул жерде ушу ар бир министрликке өз алдынча тапшырма коюлган. Өзүңүздөр жакшы айтып кеттиңиздер, бул дарылоо боюнча Минздравга жүктөлсө ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигине болсо ошо обсерваторлорду жана ооруга чалдыккандарды оозуга шектүү жарандардын баарын жаткыруу жайларынын баары бизге өзгөчө кырдаалдар министрлигине даярдалган. Бүгүнкү күндө ошо республика боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ошондой эле жергиликтүү бийлик тараптан 11961 орун даярдалган. Андан тышкары республика боюнча саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 2165 орун түздөн-түз госпитализацияга жана оорулары күчөп бараткандар боюнча орундар даяр. Андан тышкары эгерде ушул эки госпитализациялык обсервациялар даяр жетпей бараткан мезгилде болсо, ушул биз талаа шартындагы түзүлө турган атайын обсервационный зона деп коет, ошолорду дагы даярдоо боюнча дагы президент тарабынан дагы жана өкмөт тараптан дагы тапшырмалар коюлган. Бүгүнкү күндө ошо иштердин баары улантылып атат. Жакын тараптан өзүңүздөр көрөсүздөр. Ушул жуманын аягында тапшыруу аземи болот. Ушул Ганчиде аэропорттон учуп келгенде эле ушул биздин ооруга чаккандардын баары ар кайчакка ташыбай ушул атайын закрытый зона бар. Ганчиден мурунку американский база, анын ичиндеги Ганчи территориясында ушул обсервационный зонага түшкөнгө аябай толук камдоо шарты бар экен. Ошо 708ге жакын орунду ушул Ганчинин ичинде эле даярдап атабыз. Бул мен ойлойм, бул аябай туура чечим. Анткени ошо бизде ооруга күмөндүү деген адамдын баарын республиканын аймагында ар бери ташыбастан баарын бир жерге түшүрүп, бир жерден даарылап, бир жерден анализден алып, тактыктап, жакшы акыбалы жакшы болоорун баарын региондордун карамактарына жөнөтөлү деген ой пикирлер бар болчу. Калыс Орозбекович, мына азыр ушул аймактардагы жана обсервациялык пункттардын даярдыгы тууралуу дагы өзүңүз мына ушул обсервация маселесин дагы козгоп кеттиңиз. Анан сиздер ушул обсервациянын шартын, ошондогу андагы жана тамак ашына чейин камсыздоону да алдыңыздарбы, туурабы? Анан азыр эми сырттан келген жарандарды жайгаштыруу маселеси дагы деле турат да. Анан ушул тамак аш жаатында мен бир нерсени да сизден тактап алайын. Мына коомчулук арасында ушул мындан 2-3 күн мурун болуш керек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул мамлекеттик материалдык резервтер фондунун унун Азиз базарына түшүргөндүгү тууралуу видео тарагандан кийин бул талкуу жаралып кетти да. Эмнеге элге берүүчү ун базарга түшүп калды деп. Анан сиздердин министрлик менен Бишкек мэриясы өздөрү түшүндүрмө берди. Бул түшүндүрмөдө ал ун эмес эле кумшекер болгонун айтып, 1 май райондук
администрацияга багытталгандыгын билдиришти. Негизи бул окуянын чоо жайы кандай? Албетте тиги азыр интернет тармактарында бир топ маалыматтар чыгып атпайбы, мындай болот, мындай болот депчи. Мунун баары мен ТКга алып кетейин. Чындыкка дал келбейт. Чындап эле бул биринчиден ун эмес, экинчиден бул кумшекер болчу. Андан тышкары ошо гос материалден бөлүнгөн гуманитардык жардам келгендин баарын адресатка жеткире турган жерине алып барып тапшырып берип, Өзгөчө кырдаал министрлигине жүктөлгөн. Бөлүштүрүү жааты бизде эмес. Министерство социального развития ошол бөлүнгөн. Алар бөлүп өкмөт токтомоганда чыкса, биз ошолорду жеткирип берип бизге жүктөлгөн. Андан тышкары жана сиз айтып кеткен чындап эле ошо жана Азиз базарына түшүрүп кандайдыр бир коммерциялык иштерди кылып атат деген баары чындыкка жатпайт. Бул жөнүндө ошол эле мезгилде түнү бою иликтөө иштерин жүргүзүп, мунун баарын чындыкка дал келбеген баарын тастыктап берди. Мэриянын бул карамагында болчу. Мэрия бизге кандай заказ кылса, ошону жеткирип бергенбиз. Бул маалымат боюнча мэриянын ответственный кишиси дагы интервью берип, бул чындыкка дал келбеген тастыктап берген. Бул жана биз жеткирген база көрсө ушул жанакы ар бир жанакы биздин жакын жашаган адамдардын баарына муктаж болгондордун адамдарын жеткире турган жер ошол жактан бөлүштүрүп, ошол жактан пакеттер жасап бүтө турган жерлер экен. Анын бул жөнүндө маалыматтын баарын интернет тармагына өз убагында бергенбиз. Калысбек Орозбекович, негизи мына Кыргызстанга бир топ мына гуманитардык жүк айта ушул жардамдар келип атат да. Кошуна Өзбекстандан тартып, ар кандай эл аралык уюмдардан дагы. Эми жерлерде жеткирүү албетте сиздердин мойнуңуздарда да. Анан ошону бөлүштүрүү, мындай ошол жашы баягы кандай болот? Тактык, даректик адресине чейин берүү мындай бир көзөмөлгө алынабы? Албетте, бул жөнөкөй эле маселе эмес. Көчөдөн кетип барат эле тиги керек экен, буга керек экен деген атайын жумуштар менен кылынып аткан жери жок. Бул атайын өзүнүн формуласынан данныйлардын алкагында Министерство социального развития труда бүт баарын мен өзүм да көргөнбүз формулалар. Мен ойлойм булардын формулалары аябай туура. Жада калса дагы бир эле жаранга 4-5 жолу барып калбастан барган жакын целый формула менен кылып, жергиликтүү бийликтин кийлигишүүсү менен атайын комиссиянын катышуусунда бөлүнүп атат да булар. Мен өзүм көрдүм, кээ бир жерлерде ушундай болгон экен. Бир эле жаран 3-4 тармактан ушундай гуманитардык жардам алган экен. Кээ бирөө чындап эле бар неме муктаждар, кээ бирөө бизден жекиден алып калган. Ошондой эле болбосун, баарына тең кароо максатында атайын комиссия түзүлүп, мунун башында Министерство социального развития турат. Толук кандуу туура бөлүнүп атканы айкын көрүнүп турат. Күнгө кандай гуманитардык жардам келип атканы, ал гуманитардык жардам кайсы региондорго, кайсы мекемелерге, кайсы жерлерге баары кетип атканы ушул сайтта илинип турат. Ошол жак менен толук кандуу таанышса болот. Бирок өзүңүздөр жакшы көрүп атасыңар, ушул жакшы иштер менен бирге эле жаман иштер болуп, кээ бирлер ушул туура эмес маалыматтарды алып алып, ушундай элдин арасында кандайдыр бир жаман кабарларды көбөйтүп, мындай ушу ишке тоскоолдук кылып аткандары байкалып атат да. Мен ага эми жооп бере албайм. Может, мен байкаган же өкмөт байкай алган жерлер бардыр. Бирок мен бүгүнкү күндө ушу келип аткан гуманитардык жардамдын баары толук кандуу мыйзам чегинде бөлүнүп атканын мен байкап атам. Эми ушул актуалдуу маекте мен айрым бир соц тармактарда кайсы жагдайда бир көп ушундай бир талкуу жарап аткан жагдайларда мен сизге суроо берип атам да. Анан эми ушул коронавирус менен күрөшүүгө Өзгөчө кырдаалдар министрлигине ушул 80 миллион сом коротот деген маалыматта чыкканда, ушул бул каражат кайда жумшалат, Калысбек Орозбекович? Биздерде болсо акча маселелери боюнча өзүңүздөр маалымат бар чыгар, бирок мен тастыктап кетсем, ошо бүгүнкү күндө ошо коронавируска жеке тиги обсервациялык орун даярдоо эмес, ошол биздин жарандарга дагы тамак ашын берүү, күйүүчү майларды бөлүп берүү, техникаларды даярдоо бүт ошо бизге төлгөн. Жада калса жана башка бизде сырттагы жандарыбыз калып калган жарандардын ошолордун гостиницасын төлөп берүү, тамак ашын төлөп берүү, жол учуп келген бирисин дагы төлөп берүү, ошо биздин атайын спецсчеттон каралып чечим чыгарылган. Мен ойлойм, бул биринчиден бул мыйзам чегинде, экинчиден биздин өкмөт муну туура чечип берди, өз убагында чечип берди. Мындай маселе аябай көп. Бүгүнкү күндө ошо өкмөт тараптан бизге атайын спецсчетко 173 миллион 820 миң сом каралган.
Анын ичинен бүгүнкү күндө бизге каржыланганы 74.900.000 сом. Бүгүнкү күндө ошо сарпталган 63.544.000 сом колдонулса, көрөмөдө турган акчанын көлөмү 61.544.000 сом болду да. Мен цифралар менен баарын айта кетсем, убактыбыз көп кетип калат, ошон үчүн мен кайсы тармакка кеткендерди кыскача айта кетейин. Тамак ашка, дары-дармектерге, антисептиктерге, бет кап, кол кап, жанагындай дезинфекциялоо шаймандарына кеткен, күйүүчү, майлоочу майларга, хлор, жанагындай обсервациялык зоналарды даярдап атканда, объектлерди даярдап атканда ошол жака керектелүүчү матрас, кровать, шейшек, үй чаяктар, өзүңүздөр билесиңер, бул эпидемияларда мындай жанагындай күнүмдүк колдонуп аткан посудалар жарабайт. Бияка одноразовый посудалар керек экенин жакшы билесиңер. Ошого одноразовый посудаларды алганга, анан жанагы средства индивидуальной защиты деп коет, жеке коргонуучу каражаттары. Ошолорго бүт толук кандуу өз комиссиянын чечиминин негизинде алынып атат да. Андан тышкары дагы биздин сырттан өтүп келген жарандары, жана биз границага жасап атканда ошол жактагы объекттерди, комнаталардын баарын обсервацияга жашаганга толук кандуу шарттуу болушу негизинде буларды холодильникти алганбыз, кир жугуучу машиналарды алганбыз, телевизорлорду алганбыз. То есть кыскача жалпак тил менен айтканда, адам киргенде обсервационный комната 14 күнгө жашаганга толук камдуу шартын түзүү иштерин толук камдуу алып бердик. Жада калса, ошол жакта обсервация жатканда личный гигиена, туалеттин кагазы, туалетте колдонуlan кагаз саймандардын баарын бүт болуусун алып бердик дегенге тарпталды да. Казбек Орусбекович, мына сиздердин кызматкерлери чындыгында айтыш керек, тобокели жогору зоналарда иштеп жатпайбы? Мисалы үчүн өтө мындай бир ошон үчүн бир коргонуу жабдыктары да өзүңүздөрдө болуш керек да. Өзүңүздөрдүн кызматкерлериңиздерди канчалык мындай бир ушул жабдыктар менен коргой алдыңыздар? Бул жагында маселе жаралган жокпу? Эми бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыз, бул пандемия менен коронавирус оорусу менен күрөшүүгө биринчиден Минздрав алдыда турат, андан тышкары МЧС турат, Өзбек Сауда министрлиги, МВД, жана башка мекемелер турат. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөрдү интернет тармактарынан окуп атасыңар, ошо биздин тилекке каршы саламаттык сактоо кызматкерлеринде ооруп калгандар чыгып атат. Бирок бүгүнкү күндө бизде бир дагы случай катталган жок, что биздин кызматкерлер ооруп калды деген. Биз дагы ошо даярдык иштерди да өз убагында кылгандыгы деп ойлойм. Анткени январдан баштап эле дүйнө жүзүндө болуп аткан иш-чаралар боюнча биз дагы толук кандуу маалыматыбыз бар болчу. Сыртка чыгарбасак да иш-чара толук кандуу даярданып атканбыз. Мен ойлойм ушул өз убагында кам көргөндүгүнүн себептен бүгүнкү күндө оордуга чалыккандар жок десем жаңылышпайм. Эми сиздердин милдетиңиздерде дагы бир жагдай бар, бул дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү, Ооба. Мына ушул иштердин жүрүп жатканы биз албетте соц тармактардан көрүп жатабыз. Анан республиканын баардык аймагы мындай камтылдыбы? Мисалы үчүн бул эл көп чогулган жерлерди жүргүзүш керек, ошол жерлерди кайра жүргүзүш керек деген. Бул бир эле жолу мындай бир эле тазалап кетип, бир эле жолу дезинфекция жүрүү менен иш бүтпөйт да. Мына ушул жагдайда дагы белгилеп кетсеңиз, анан ушул кызматкерлер мындай жетишип атабы ушул сиздерде? Албетте, мисалы бул эң жакшы, эң көйгөйлүү суроолордун баарын көтөрдүңүз. Бул Өзбек Сауда министрлигинин түздөн бир өкмөт тараптан коюлган тапшырма, бул дезинфекциялоо иш-чаралары. Биз муну дагы коронавирус керебектин алдында дагы биз башка өлкөлөрдүн опыттарын карап аттык. Мисалы Японияда, Кореяда ушундай кылып, жанагындай суу ташыган машинелерди, жолду жууган машинелерди, жана эң чоң колдонуучу каражат бул атайын пазардын машинелерди колдонушкан экен. Биз дагы ошо интернет тармактарынан көрүп, биз ушундайга даярдык бололу деп, заранее уже жанагы биздин пазардын машинелерди даярдап, жергиликтүү бийликтеги жанагы жолду тазалап аткан техникаларды, водовоздордун баарын даярдаганбыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча 2800ге жакын техника ошо иш алып баратат да. Ошо базарларда, көчөлөрдө жанагындай ачак чыккан жерлердин баарын дезинфекция кылуу толук кандуу күчкө алындай колго алдык десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө ошо республика боюнча имараттардын ичи 8.292 метр квадраттын жерди имараттардын ичин дезинфекциялап жетиштик. Имараттардын сыртын дезинфекциялоо бизге жүктөлгөн. Бул болсо ошо 30.220 метр квадраттын жерди тазалап бүттүк. Жана ошондой эле унаа жолдорду дезинфекциялоо бизге жүктөлгөн. Ошо бүгүнкү күндө ошо Өзбек Сауда министрлиги менен жана ошондой эле жергиликтүү бийликтин катышуусунда ошо 30 миллиондун
вагон метрден ашык жерлерде дезинфекция кылганга бүгүнкү күнү жетиштик. Эми атайын шарттары бар, убактары бар, кайсы маалда дезинфекция кылыш керек экен. Мунун баарын шарттарын чет өлкөлөрдөн, кайсы өлкөлөр туура колдонуп атканын кошодон тажрыйба аркылуу алганбыз. Андан тышкары клордун коошуусун, дозасын, нормаларын баарын саламаттык сактоо министрлиги менен бирде алгоритмди бекитип, шарттарын баарын бекитип, ошонун алкагында бүгүн дезинфекциялоо иштери баардык республиканын аймагында толук кандуу жүрүп жатат. Эми дүйнөлүк практикадан дагы пайдаланып ошону да карап атабыз, дүйнөлүк практикадан колдонуп атабыз деп атасыз. Бул эми кээ бир ошо биз дагы ошо интернет булактарын карасак, айрым өлкөлөрдө бул аябай мындай бир жогорку деңгээлде абдан катуу жүрүп атканын көрүүгө болот да. Анан бизде ушул жетишээрлик жүргүзүлөбү, мисалы үчүн бүгүнкү бул канчага чейин болушу мүмкүн? Анан сиз айткан азыркы цифраларда демек бул баардык аймактар камтылды деген сөзбү? Мен эгерде цифранын баарын толук кандуу айтып атсам биздин маегибиз бүтүп калат. Ошондуктан мен кыска тогот жерин айтайын. Биз тажрыйбаларды эки жерден алганда болдук да. Эң жакшы дайрыктарды көргөн өлкө булар Корея менен Япония, Кытай эли. Эң начар бүгүнкү каражаты болсо дагы бүгүнкү пандемияга алып жетпей аткан өлкөлөрдө дагы айта кетиш керек. Булар Америка, Италия, Испания көзүлүктөр көрүп атпайбыз интернет тармактардан. Каза болгондор көп, ооруга чалдыккандар аябай көп. Биз ошону өкмөт тараптан, министрлик тараптан бизге атайын тапшырма коюлган, научный подход менен изилдеп, бизде бир айлык мөөнөттө канча киши ооруп калыш керек, канча киши зараженный болуш керек. Андан тышкары эгерде биз эчтеке кылбай жаман шарт менен кетсек, канча киши ооруп калыш керек, бүгүн республиканын акыбалы кандай болот депчи. Ошону заранее мындай айтканда маалыматыбыз болчу. Бүгүнкү күндө жакшы өлкөлөр менен үлгү алсак, бүгүн биз ошо Корея, Япония жолу менен кетсек, бүгүнкү күндө бизде 770 киши ооруга чалдыгыш керек болсо да. Маалымат өзү тастыкталат. Бүгүнкү күндө бизде 695 киши ооруга чалдыккан. Мен ойлойм, значит, демек биз ошо жакшы үлгүлүү өлкөлөрдүн жолунда кетип баратабыз деп мен жаңылышпайм. Чындыгындачы, Калысбек Орозбекович, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бир топ кырсыктарда мындай кээде бир өзүнүн баягы алсыз болуп калганын, бул кайсы бир учурда материалдык техникалык жагдайга да көз каранды болуп калганы билинип атпайбы? Буга чейинки мисалдар бар да эми. Мисалы үчүн ошол эле Капчыгайда өрт чыкса, мисалы үчүн вертолет жок болуп калат, базарларда өрт чыкса, ичинен барып өчүргөнгө баягы шарттар болбой калат. Кандай дейсиздер? Мына азыркы учурда сиздер аткарып жаткан иштерде кайсы бир деңгээлде анализ жүргүзүп, бир өзүңүздөрдүн бир даярдыктарды теге эле ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мындай абалын мындай бир баалап алууга негиз болду окшойт да. Коронавирус убагында сиздер кандай жетишпеген жактарды байкадыңыздар? Кайсы тарапты жакшыртышыңыздар керек экен? Анткени буга чейинки биздин бир маекте айрым эксперттер ушул Союз учурунан кийин эле ушул жарандык коргонуу жагына мындай бир жетишелик көңүл бурулбай калганын айтышты эле да. Мына ошонун кесепети азыр байкалып, мүчүлүштүктөр кетип жатат. Мисалы массалык коргонууга биздин мекеме дагы ушул мындай бир оор шарттарда мындай даяр эмес экендигин көрсөтүп атат деп. Сиз кандай дейсиз? Эми таптакыр даяр эмес экендигинен мен алысмын. Жигитке 70 өнөр алдыкылап демекчи эле бизнеске дагы өнөр көп болсо дагы все равно кемчиликтер бар экен. Бул коронавирус, бул эпидемия, жекеле инфекционный болезньге, коронавируска көрсөтүп атат. Толук кандуу даяр эмес экенибиз көрүнүп турат да. Биз деле кечээ мурда ошо талкуулап, ошо массовый инфекцияга каршы туруу боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик элек. Биздин структурага дагы киргизүү толук кандуу керек экен. Биз дагы бир эле саламаттык сактоо министрликти карап отурбастан бул эпидемия башкача мындайча айтканда көзгө көрүнбөгөн экен деп айтсак жаңылышпайбыз да. Буга жеке эле саламаттык сактоо министрлиги жалгыз каршы тура албайт экен. Буга толук кандуу комплекстүү мероприятие болуу боюнча буга каршы туруш оңой болтур эмес экен. Бүгүн элдин баары дагы иштеп аткан кишилер дагы өздөрү толук кандуу маалымат бере алат да. Буга бир комплекстүү подход керек, чындап айтканда. Сиздер өзүңүздөрдүн мекемеңиздерде кайсы тарапты жакшыртуу керек экен деген мындай ойдо калдыңыздар? Азыр мындай бир баалоо болуп жатабы, мындай анализ жүргүзүп атасыздар да? Албетте, эми бияктан мен азыр бул суроолорго жооп берип кайтсам, саламаттык сактоо министрлигинин жумушуна киришип кеткен деп болом. Бирок өзүңүз тараптарда өзүбүз тараптан бизде кемчиликтер бар экен. Бизде дагы ошо жанакындай средства индивидуальной защиты, жеке коргонуу эмелерин көбүрөөк кылыш керек экен.
Биз эпидемия менен буга чейин башкырттан өтпөгөн жаныбыз. Көп эле мындай самотчекке коюп койгон жерлерибиз бар экен. Кой Кудай сактайт деген эле шарт менен кете бергендер. Бизде болбойт деген ой менен биз башкача жашайбыз, биз менталитет башка, бизге жетпейт деген ой менен кайдыгерлик кылып аткан жерлерибиз бар экен, чындап эле. Мен ойлойм, жакын арада ушулардын баарын биз да өкмөттүн деңгээлинде чыгарып, муну тез арада жолго салып чечиш керек экен бул жерде. Эми жарандык коргонуу деп атабыз да. Ушул жарандык коргонуу жаатындагы иштерди балким күчөтүү керектир. Мына сиздер акыркы мезгилдерде ушул жанагындай окуу туунуудагы мындай бир күчөткөнсүздөр да. Жарандык коргонуу жаатында эмнени айтасыз? Эми чындап азыр окуп билгенде суроолорду берип атасыз да, туура айтабыз аябай баарын. Мындайча айтканда орустар айтканда читайт машинасы. Жарандык коргоонун окуусун чындап эле биз акыркы 5 жылдан бери аябай чоң жогорку деңгээлге жеткиздик десем жаңылышпайм. 35 миң кишигече жеткизип аткан жылына чейин. Эми азыр могу коронавирус бизге көрсөтүп атат. Биз кээ бир жерлерге жолго салынган жумуштар улам кайталай бербестен биз ушу инфекция жанагы садиктен баштап өкмөттүн жетекчисинен чейин сабак өткөрүш керек экенден ачык айкын көрүнүп турат да. Биз мурунку жолго салынып калган шарттардан кичине өтүп, башка масштабта, башка жолдогулар менен дагы ушундай саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте, жергиликтүү бийлик менен биргеликте, жана башка мекемелер менен дагы биргеликте бул инфекция боюнча, эпидемия боюнча, пандемия боюнча биз маалыматты көбүрөөк бериш керек экен. Буга чейин жеке эле биз эмес, дүйнө буга дагы даярдык эмес экен, тактап атпайбы. Мен деген өлкөлөр экономикасы 100 жылга период бекитилген өлкөлөр деле бүгүн ал келбей жататканы, болуп атканы көзгө көрүнүп, дүйнөнүн баары билип атпайбы. Ошолордун арасынан бизге дагы ушу анча-мынча окуу боюнча дагы бир топ өзгөртүүлөрдү кылып, буларды обязательно даже ОБЖга да коткоч, сабак бар эмес, ошолорго да бир тема кылып, бир сабак кылып киришиш керек экен. Эми Казбек мырза, мына өлкөнүн ушул өзгөчө кырдаал, жанагы өзгөчө кырдаал киргенде өлкөбүзгө, ушул жарандарды мындай режимде өздөрүн кандай алып жүрүү керектигин түшүндүрүү иштерин сиздер жүргүздүңүздөр. Өзгөчө мындай бир кырдаалдын жол жугуусу менен тааныштырдыңыздар. Анан мына карантиндик режимде жашап атабыз. Мындай калктын ушул азыркы ушул карантин режиминдеги өздөрүн алып жүрүүсү кандай болуп атат? Мына кандай дейсиздер? Азыр жарандар ушул мындай бир эпидемиологиялык кырдаал бар экендиги мындай аң сезим менен кабыл алып түшүнүп атышабы? Бул бир. Анан экинчиде карантин күндөрүндө ушу сиздерге кайрылгандар дагы көп болсо керек. Карантин шартында боюнча мындай айтсак, биз күнүгө атайын комиссия бар бизде. Өлкө боюнча түзүлгөн. Ошо 3 маал элдин карантин условиясын сактабай атабы деген атайын комиссия бар. Күнүгө бизге штаб катып ошол маалыматтын баарын берип турат. Мындайча айтканда 78-82%-ге чейин ушул карантин условиясын сактап аткандар, так аткарып аткандар бар экен да. Бар 78-82%. Бирок жанагындай 10-12% бар ошол сактабай жаткандар. Кээ бирөө ошо атайын жанагындай мобильный приложение коюп, менен текшерип атса дагы телефондун жүзүн чытап коюп, сыртка 10-12 километргече чыгып, 7-8 жергече кирип кеткендер да бар да. Ошолордун баарын толук камдуу колго алып, МВД менен ККМБ бул тарапта иштеп атат. Бүгүнкү күндө ошо 27 кишиге чейин атайын айып пул салынган боюнча маалыматтар бар. Эми беш кол тең эмес дегенде баарын бир күндө ишке чыгарбай койгонго мүмкүнчүлүк болбой жатат. Анткени жашоо шарт, кээ бирөөнүн больницага бара турган шарты бар, кээ бирөө ушул баласы ооруп калгандар бар, кээ бирөө операция болуп срочно бара турган жерлер бар, кээ бирөө каза болуп калганга бара турган шарттар бар. Ошонун баары кээ бирөө акыркы мезгилде ушул Бишкекте квартира жашайт көбүнчөсү күнүмдүк акча таап аткандар бар. Ошолор жашоо шарты токтоп калып, башка өздөрүнүн үйүнө кетип аткандар бар. Мындайча айтканда 100% баарын үйүнө отуруп койгонго мүмкүнчүлүк болбой жатат да. Бирок мен айтканда карантин условиясы жакшы эле эффект берди. Анткени биз ошо үйүнөн чыгарбай, карын катташты азайтып, ошо эпидемияны көбөйүп кетишине жол берген жок десем жаңылышпайм. Өзүңүздөр маалыматтан байкап атасыздар, карап атасыздар. Бизде ал эң чоң ооруга чалдыккан күн 69
болгон. Ошондон баштап ылдыйлап кээде гана үйдө көтөрүлүп кеткен болбосо күндөн күнгө ылдыйлап келатат. Кыскача айтканда ошол кайсы жерлер очаг, локальный очагдер, кайсы жерлерде район деңгээлинде көбөйүп кеткен жерлердин баарын мындайча айтканда өкмөт көзөмөлгө алды десем мен жаңылышпайм. Эми мына сиз азыр ушул пайыздык көрсөткүч менен айтып атпайсызбы? 12% мындай ошондойго баш ийбей калган учурлар болду. Көбүнчө ушул эми эпидемия, пандемия деген эмне, ушул жагдайда мындай бир жарандык коргонуу жаатындагы билимдин жоктугу дагы буга себеп болуп атса керек. Мына ушул билим болсо дагы анан жанагындай маданият да калыптанат эле да. Эми Казбек Орузбекович, мына азыр сиздерчи ушул пандемия шартында ушул эпидемиологиялык жанагындай учурлар менен дагы алып урушпастан сиздер азыр ушул кооптуу аймактар мына азыр күн жылып турган учурда табияттын дагы баягы алдын алуу иштери да жүрүш керек да. Бул өтө маанилүү да. Азыр кырдаал ушундай болуп турганда жаратылыш өзүнүн каарын көрсөтпөсө экен деген коомчулукта ушундай чоң тилек бар да. Сиздерге да бул кошумча бир ишти алып келет. Анан эми сиздер ушул Ош областындагы жана кооптуу аймактар менен дагы бир жеринен барып быйыл таанышып келдиңиздер. Кооптуу аймактарда жашаган жарандарды коопсуз жайларга көчүрүү боюнча маселе дагы деле чечилбей келет бүгүнкү күнгө чейин. Туура айтасыз, пандемия бул коронавирус деп атат, так өзгөчө кырдаал жагын унутуп койгон жокпуз. Жаз чыгып жаткан менен эле көзөмөлдө. Бирок Алла таалам бар экендигин дагы көрүп турат. Пандемия башталгандан, коронавирус башталгандан бери өзгөчө кырдаалдардагы мындай азайып калды. Жокко сезсем дагы жаңылышпайм. Жаратылышы боорооп атат го. Боорооп атат, ошо көрүп атат. Булар биринчи коронавирусту бүтүп алгандан кийин деп атап билем. Ошо бирок мындай өзгөчө кырдаалдардагы жокко чыгып калды да. Бир эле коркунучунан Жалал Абадта, Кара Сууда кичине болду. Булар жаандын кесепетинен болду да, мындайча айтканда кичине. Аянда өз убагында шара көрдүк. Андан тышкары өзүңүздөр жакшы билгендей Кыргыз-Гидаметидагы берген маалыматы да бүгүнкү күндө 96% чейин дал келет. Ошого биз таянып дайыма алдын алуу иштери боюнча иштер жүргүзүп турабыз. Бул жана кооп жерде жашаганда билесиздер, бул Жалал Абадта, Ошто бүгүнкү күндө кыскача маалымат айта кетсек, ошо жер көчкүдө ошо 3900 үй бүлө жашайт. Сел Жээк, Эрозия жакын жайгашкан жерлерде 287ге жакын үй бүлө жашайт. Башка өзгөчө кырдаалар бар. Ташкулоо жерлерде, кооптуу жерлерде 95ге жакын үй бүлө жашайт. Жакын эле биз жаздын алдында бүт үйгөндөрдүн баарын кыдырып таштап, кайсы жерлер жанагындай жер көчкү жүрүп кетти, коркунучу бар эмес деп билет. Акыркы маалымат өзгөндө болуп кеткен себептен үйлөрдүн баарын да токтоп чыктык. Мисалы, бир эле цифраны айта кетсем, Ош областу боюнча 1993 кемилдеп чыктык. Анын ичинде ошо 495 үй бүлө бүгүн ошол жерлерде жашап, көчүп кетишкен же сыртка мигрант болуп көчүп кетишкен. Жалал Абад боюнча айта кетсем 1384 объектини карап, анын ичинде 77 үй бүлө бүгүнкү күндө ошо кооптуу жерде жашабайт экенин тастыкталды да. Бирок ошого карабастан биз дагы ошо Баккенде кечиресиз Жалал Абадта жанакындай атайын талаа шартында түзүлүп турган палаткаларды тигип, эгер жанакындай коркунуч болуп калса, биз тез арада үй бүлөлөрдү көчүрүп, временно көчүрүп турганга толук кандуу даярдык бар бүгүнкү күндө. Жергиликтүү жана өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте кандай иштер жүрүп атат мына ушул жагдайда? Мисалы, кечээ жакында эле болду болуш керек, 25-inde болдубу, жана шамалдын катуу шамал болду, Кара Кулжа районунда болду болуш керек. Бир катар үйлөрдү, шифрлерди алып кетти. Мына ушул жагдайда жанакы жарандык коргонуу комиссиясы иш алып барат бул жерде жанагындай тактоо иштерин. Ушул жагдайда эмнелерди белгилейсиз? Катуу шамал чындап эле акыркы мезгилде 7 жолу катталды. Нарында, Көлдө, Ошто болду, Жалал Абадта болду. Ошо мунун баары боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул иштин баары биз ошо өзгөчө кырдаал министрлиги жана жергиликтүү бийликтин катышуусунда болот. Атайын бул катуу шамал болгондон кийин комиссия по чрезвычайной ситуации деп коет. Ошолор түзүлүп, канча ушерп болду, мыйзамга туура келеби, туура келбейби деген тыйнак чечимдерди чыгарат. Бирок өзүңүздөр жакшы билесиз, 2017-жылдан бери камсыздандыруу мыйзамы күчүнө киргенден баштап бул жанакындай суда берүү жолу токтолгон. Бирок ошол комиссия чечимди өз убагында чыгарып, текшерүү иштерин жүргүзүп, компенсация канчалык деңгээлде төлөнүш керегине шарт түзүп берет.
Эми Калысбек Орозбеков, сизге чоң рахмат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер уккан бул актуалдуу маек уктуруусу болду. Биз программабызда ушул пандемиянын шартында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жасаган иштери туурасында маалымат бердик. Биздин маекке өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акматов Калысбек Орозбекович катышты. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.